Коронавирустан 1185 бейтап сакайды. Алардын 612-си Бишкекте, Ош шаарында 57, Чүй облусунда 149, Ош облусунда 107, Нарында 52, Ысык көл жергесинде 12, Жалал Абад тубанында 105, Талас облусунда 42, Баткенде 49 бейтаптын илдетти жеңгени маалымдалды. Муну менен өлкө боюнча 20.388 жаран айыкты. Дагы 689 жаңы учур аныкталды. Алардын эң көбү Бишкек шаары менен Жалал Абад облусунда катталды. Борбор калаада 190, Жалал Абад облусунда 129 жарандан илдет тастыкталган. Чүйдө 89, Ош шаарында 74 адам илдетке кабылган. Ош облусунда 58, Таласта 40, Нарын дуанында 24, Ысык көл жергесинде 55, Баткенде 30 кишинин анализи оң жыйынтык көрсөткөн. Илдетке кабылгандардын 28-и медицина кызматкери. Бүгүнкү учурларды кошкондо жалпысынан COVID-19 жуктуруп алгандардын саны 32.813 адамды түздү. Тилекке каршы 28 бейтап өткөн суткада кайтыш болду. Сот системасы оор жоготууга учурады. 83 жаш курагында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун мурдагы төрагасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи Бообеков Качкынбай Жетибаевич узакка созулган оорудан кийин дүйнөдөн кайтты. Бообеков Качкынбай Жетибаевич 1937 жылдын 1-январында Чүй облусунун Кемин районундагы Боролдой айылында туулган. 1965 жылы Кыргыз мамлекеттик университетин аяктаган. 1989 жылга чейин Кемин райондук сотунда катчы, Ош облустук сотунда судья, Балыкчы шаардык сотунда судья, төрага, Нарын облустук сотунун төрагасынын орун басары, Ысык көл облустук сотунун төрагасынын орун басары болуп эмгектенген. Жогорку соттун мүчөсү болгон. 1991 жылы Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагалыгына шайланып, 1995 жылга чейин жетектеген. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун алгачкы төрагасы болуп Бообеков Качкынбай эсептелет. Ал төрагалык кылып турган мезгилде сот бийлигинин көз карандысыздыгын жана соттордун ролун күчөтүү боюнча маанилүү кадамдар жасалган. Ал 1996-2002 жылдары Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун төрагасы болуп иштеген. 2002-2007 жылдары Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьясы болгон. Кесипкөйлүгү жана жасаган эмгектери менен ар кандай мамлекеттик сыйлыктарга татыган. Ал өлкөбүздүн сот системасынын өнүгүшүнө эбегейсиз зор салым кошту. Элибиз чоң жоготууга учурады. Жакындары жана туугандарынын орду толгус оор жоготуу аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Сооронбай Жээнбеков, Дастан Жумабеков, Кубатбек Боронов, Калиева, Жамшитов, Жунушалиев, Жаманкулов, Герезбеков, Дүйшеев, Асанова, Бокоев, Токпаева, Атаназаров, Барктабасова, Бакирова, Алыбаев, Оңолбеков, Калыбаев, Алиева, Боронбаев, Абдылдаев, Дүйшенбекова, Кожобекова. Ушул жылдын 20 мартынан 24 июлга чейин 78 авиакаттам жана Казакстандын аймагы аркылуу 52 автобус менен 19.111 адам Орусиядан Кыргызстанга жеткирилди. Мекенине кайтуу үчүн кайрылгандар көп болгондуктан Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бир жумада Москвадан Бишкек жана Ош шаарларына 5 авиакаттам уюштурууну пландаштырып жатат. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз кызматы кабарлады. Андан тышкары 2020 жылдын 1-жарымында элчилик Орусияда каза болгон 101 адамдын сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүүгө көмөк көрсөттү. Коронавирус пандемиясынан улам бир катар мамлекеттер аба каттамдарын токтотуп, чек араларын жапкан. Андан улам чет өлкөдөгү кыргызстандыктар мекенине кайтууну суранышкан. Алардын көбү Орусияда. Талас районунун Көкөй айылындагы бул имарат бир кезде облустагы эң ири оорукана болчу. Ага Дубандын бардык тургундары келип дарыланып кетчү. 1986 жылы ишке берилген. 2006 жылы авариялык абалда деп табылып, жабылып калган. Имараттын ичиндеги керектүү жабдуулар ушул эле райондогу медицина мекемелерине бөлүштүрүп берилген. 160 орунга ылайыкталган бейтапканада бардык бөлүмдөр бар эле. Бул больница убагында эң жакшы компактный больница болчу. Бу жерде отделениялары көп болчу. Урология, травма, хирургия, реанимация, лор отделение, приемный отделение. Бул жерде эл көп болуп, аябай жакшы больница болчу да убагында.
2019 жылы элдин суранычы менен жергиликтүү капиталдык курулуш башкармалыгы бул имараттын сейсмологиялык жарамдуулук абалын иликтеп, кайра калыбына келтирүүгө кете турган чыгым долбоорун түзгөн. 2-3 күн аралыгында аны ремонттоо иштери башталып, 160 орундуу оорукананын имараты сентябрь айында кайра ишке берилет. Азыр биз буйруса, ушул күндөрү азыр подряддык мекемелерин бүт баарын чакырып атабыз. Ошолор бүт баары келсе, берге бир 5-6 подряддык мекемени киргизип, блок кылып бөлүп, аны ошентип бир 2 айдын ичинде биз баарын буну бүтүрүп берип, элге тапшырып бериш керек. Мекеменин абалын жакында эле Сооронбай Жээнбеков Таласка болгон иш сапарында көргөн. Облус башчысына аталган медициналык мекемени оңдоодон өткөрүп, калк кызматына коюу тапшырмасын берген. Ремонтко республикалык бюджеттен 47 миллион сом бөлүнөрүн билдирген. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин билдирүүсү боюнча оңдоп түзөө 2 айдын ичинде аяктайт, 10 сентябрга чейин пайдаланууга берилет. Белгилей кетсек, пандемиядан улам республиканын бардык облустарына, аймактардагы ооруканалардагы муктаждыктар үчүн өкмөттөн 20 миллион сомдон каражат каралган. Ага кошумча дагы 27 миллион сом каражат каралып, оорукананын ичи толугу менен реконструкцияланат. Бүт баары заманбап болот, чатыры 100% оошат. Айнектери бүт баары пятикамерный, трехслойный айнектер болот. Ичиндеги отоплениялары электрический болот. Ичиндеги кафелдер бүт баары заманбап. Азыр туалети, палаталарда азыр баягы эски типте салынгандарда туалеттери, жанагы эмелери коридордун аяк жеринде. Ошолордун бүт баарын азыр бул проектке алып кирген. Ошо палаталарга туалет умывальник. Адистердин айтымында реконструкциядан кийин мындагы орундуктардын санын 300гө чейин көбөйтүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Мындан сырткары Таластагы медицина мекемелеринин бардыгында күз-кыш мезгилине даярдоо боюнча оңдоп түзөө иштери жүргүзүлмөкчү. Жазгүл Сейдахматова, Кайнар Ормонов, Турар Анарбеков, ЛТР, Талас облусу. Кырказык айылындагы бул чакан фермада азыр 5,5 миң тоок бар. Баары тегиз ак түстө. Булар жумуртка багытындагы Американын декалп породасындагы тооктору. Зоотбек Жусупбеков 8 жылдан бери тоок багып келет. Бул аралыкта жакшы эле тажрыйба топтогон. Башында 500 тоок бакса, азыр алардын саны 5000ден ашык. Күнүнө бул жерден кеминде 4500 даана жумуртка чогултуп, минтип жыйнап коюшат. Туруктуу кардарлары да бар, сатуу жагында маселе жок. Муну болгону эми чыдап багыш керек. Жаңы баштаганда негизи көбүрөөк каражат талап кылынат. Ошого чыдап бакса, акыбети кайтат. Берет. Анткени азыр мына Таласта бир 50-60% жумуртка сырттан келет. Ызбыт бар. Мындагы 5,5 миң канаттууга 2 ирет жем берилет. Иче турган суусу 24 саат бою жеткиликтүү. Кыктары топтолуп жата бербей, тез-тез чыгарылып турат. Аба алмашып, тазалык сакталган. Андан улам ишкер тооктордун жакшы шартта жумуртка бериши үчүн эң биринчи фермада тазалыктын болушун камсыздайт. Көпчүлүгү түшкө чейин туат. Түшкө чейин тууган тооктор булар күнүнө жумуртка берген тооктор. Жемди уручну кол менен эле таратат. Ар бир клеткада бирден мындай ниппель бар. Мына ушудан суу ичишет булар. Анан тооктун болбосо күнүнө сеп бар, өзү сеп менен сүрүп чыгарып турат сыртка. Күнүнө тазалап, жыт жыбыр болбой туруш керек да. Булар анткени бул тооктун богу ууда. Bir gün 2 gün boğu çıkmaya kalsa bunun toğundan içe sasıp ketет. Tooктун жумуртка берген проценти шыр азаят. Бирок бул тооктордун дагы жумуртка берүүсү жыл өткөн сайын акырындык менен азаят. Андан улам фермер 1,5 жылда бир ирет жаңылап турат. Ал үчүн азыр жумуртка багытындагы дагы 700 миң жөжөнү өстүрүү менен алек. Буларды жакында эле Кант шаарынан сатып келген. Азыр бул жерде 3 миң жөжө багылууда. Жумурткадан чыгаар менен 15 күн жөжөлөр бул жерде болушат. Тактап айтканда, ээн эркин чуркап, жем жеп, бир аз торолушат. 15 күндөн кийин бул жөжөлөрдүн жашоосу зым-тордо уланат. Фермердин айтымында 7 миң жөжөнүн 4 миңи зым-торго салынып бөлүштүрүлгөн. Чоңойгончо ушундай шартта багылып, ар кандай ылаңдарга каршы 6 ирет эмделет. 4-5 айдын ичинде булар жумуртка бере баштайт. Мына жөжөлөр азыр 15 күн болуп калды. Бул жерге биз 2 ай кармайбыз. 2 айдан кийин
чоң тоок фермага которобуз. Ага чейин ушул жерден 6 жолу вакциналанат. Учурда иштин көзүн тапкан фермер тоок чарбаны кеңейтүү аракетинде. Ал үчүн айылдын четиндеги эски тегирмендин ордуна имарат тургузуп жатат. Каражат жагынан жардам болуш үчүн Кыргыз Орус өнүктүрүү фондусунан насыя алган. Быйыл мынакей жаңы буларды салып атабыз. Үйдөгү багылып аткан жөжөлөр буйруса 1,5 айдан иш жерге келет. Кредит алып атабыз. Өзүбүздүн топтогон акчаларыбыз бар эле, аны колдонуп атабыз. Көбүнчө ошо Кыргыз Орус фондусунан алганбыз. Кредит. Ошону ушул жака жумшап атабыз. Акыбети кайтат деп отурабыз. Бүгүнкү күндө бул тоок ферманын жумурткалары Талас шаарына жана жакынкы райондорго жетип, өзүнүн кардарларын тапкан. Учурда Зоотбек Жусупбеков үй бүлөсү, уул кыздары менен бирге аталган чарбаны жетектеп келишет. Чарбанын кеңейиши менен мында азыр жумуш орундары да түзүлгөн. Жазгүл Сейдахматова, Кайнар Ормонов, Иният Эргешева, ЛТР, Талас облусу.